Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Даяр болсок, анда бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тексттеги сүйлөмдөрдү байланыштыруучу тил каражаттары. Тексттеги сүйлөмдөрдү байланыштыруучу тил каражаттарына төмөнкүлөр кирет. Сөздөрдүн кайталанышы, синоним жана антоним сөздөр, байламталар, баяндоочтордун жак сан боюнча бирдей келиши, интонация, синтаксистик параллелизмдер. Балдар, биз өткөнкү темада текст деген эмне, тексттин маанилик бүтүндүгү деген теманы өткөнбүз. Демек, текст деген эки же андан ашык сүйлөмдөрдөн туруп, сүйлөмдөр бири-бири менен маанилик, тематикалык, грамматикалык, стилистикалык, структуралык жактан тыгыз байланышта болот дегенбиз. Демек, ошол байланышты кайсыл сөздөр түзөрүн мына биз бүгүн өтөбүз. Мисалы, сөздөр кандай болот? Синоним болобу же антоним болобу? Же болбосо синтаксистик сөздөр болобу же зататоош сөздөр, ататоош сөздөр менен алмашылып байланышабы? Мына биз ушул теманы бүгүн өтөбүз. Анда дептериңерди алып чыгасыңар дагы. Бүгүнкү числону жазабыз. Аягону айынын 9-у, класс иши. Бүгүнкү теманы жазабыз. Тексттеги сүйлөмдөрдү байланыштыруучу тил каражаттары. Демек, тил каражаттарын азыркы видео сабактан көргөнүңөрдү дептериңерге жазасыңар дагы. Төмөнкүлөрдү дагы жазгыла. Кайсыл сөздөр тил каражаттары болуп эсептелинет, дептериңерге жазгыла. Демек, балдар, эми көңүлүбүздү видеого бурабыз. Сөздөрдүн кайталанышы. Демек, тексттеги сөздөрдү байланыштыруучу тышкы тил каражаттары биринчиси сөздөрдүн кайталанышы. Мында бирдей сөздөр бир нече кайталанат. Мисалы, китебиңерди карасаңар, оорулуу акын ойго жакын, ооруп алсыз отурат, акын, акын баркын, өлүм билбей кол сынат. Оорулуу акын, сөздөрү алтын, алсыз жалгыз олтурат, кантсин акын, ак кагаздын бетин ырга толтурат деп, оорулуу акын деген сөздөр бир эле сөз бир нече жолу кайталанды. Мына ушул сөздөр, акын деген сөздөр бир сүйлөм менен бир сүйлөмдү байланыштырды. Экинчиси синоним сөздөр аркылуу байланышы. Мында синоним сөздөр бири-бири менен эки сүйлөмдү байланыштырышат. Мисалы, синоним деген эмне? Мааниси бир, бирок айтылышы ар башка. Мисалы, бир жерде карайбыз. Синоним сөздөр кайсылар экенин карайбыз. Чечендикти эмнеден баштоо керек? Кээ бир өтө уяң, чечкинсиз кишилер чогулуш жыйында адепсиз, ыксыз, туура эмес сүйлөп аламы деп жүрүп, такыр сүйлөбөс, унчукпас болуп алат. Бул текстте, башкача айтканда, бул сүйлөмдөрдө чогулуш деген сөздү жыйын менен алмаштырып байланыштырыптыр. Ыксыз дегенди адепсиз деген сөз менен алмаштырыптыр. Такыр сүйлөбөс дегенди унчукпас деген сөз менен алмаштырып, синоним сөздөр менен алмаштырып жүрүп отуруп, текстти, сүйлөмдөрдү бири-бири менен байланыштырды. Андан кийин үчүнчүсү антонимдер аркылуу байланышы. Бында дагы сүйлөмдөр антоним сөздөр аркылуу байланышат. Төмөндөгү синоним сөздөр кандай болсо, мында дагы антоним сөздөр менен байланышат. Андан кийин зататооч сөздөр үчүнчү жактагы ататооч сөздөр менен алмашылышы дейт. Мында мисалы карайбыз. Акыл абдан акылдуу жигит деп биринчи сүйлөм айтылса, экинчи сүйлөмдө акыл деп кайра-кайра айта бербестен, аны анын деген сөз менен үчүнчү жактагы ататооч сөз менен алмашылды. Мисалы, анын сөздөрү орундуу деп. Кымбаттуу окуучулар, теманы түшүнсөк, анда көнүгүү иштейбиз. Номер 13 көнүгүү. Тексттеги сүйлөмдөрдү өз ара байланыштырып турган кайталанган сөздөр кайсылар? Силер текстти карайсыңар дагы, окуп чыгасыңар. Ал жерде өз ара кайталанган сөздөр кайсылар экендигин үтүр менен гана ажыратып жазгыла. Мисал келтирип койдум. Бирок, баштады деген сөздөр экен.
Андан кийин 14-көнүгүүдө тексттеги кайсы зат атооч менен алмашылып сүйлөмдөрдү байланыштырып жатат. Башкача айтканда, кайсы сөз зат атооч менен алмашылып жазылган, ошону дагы таап, үтүр менен ажыратып жазасыңар. Андан кийин 16-көнүгүү тексттеги сүйлөмдөрдү байланыштыруунун каражаты катары кайсыл сөздү синонимдери колдонулган, тексттин мазмуну боюнча баяндама жазгыла дейт. Демек, текстти окуйсуңар дагы кайсы синоним сөздөр байланыштырылган, муну дагы үтүр менен ажыратып жазасыңар дагы тексттин мазмунуна карата чакан баяндама жазасыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла.